Бул Баткен шаарынын тургуну Арзыкан Ормонова. Ал көп жылдан бери гүлдөрдү жана өсүмдүктөрдү өстүрүү менен алектенип келет. Ал шаардын борбордук көчөлөрүндөгү тротуарларга атайын гүл отургузуу жерлерин уюштуруп, кооз гүлдөрдү өстүрүү керек деген пикирде. Адамдар басып өтө турган жерлерде, эгерде ошол жерде гүл тиге турган жерлер болсо, гүл тигиш керек. Анан көбүнчө эле ал жер баягы бетондолуп калган да, көбүнчө ал жерде. Анан баягы азыр мындай идиштерди коюп, жакшына кылып эме кылып койбодубу? Мен быйыл ошол былтыр коюлган ошону быйыл мындай өзүмчө ойлоп атам. Ошол жерге бир жакшына гүлдөр эгилет дагы, анан нары бери өткөн адамдардын маанайы үчүн, Баткен шаары үчүн бир жакшы бир өзгөчөлүк болот деп ойлоп атам да ошол жерде. Эми буюрса көрөбүз, эми бизде мына бул көрктөндүрүү, тазалык деген эмелер бар да бизде Баткенде, ошолор дагы иштешет. Анан кийин колдон келсе ошолорго дагы жардам беришибиз керек да, жардам берип, ошолор айттым го, бул соопчулук иш да, бул жашылдандыруу, анан кийин тазалык деген бир эле ошол мэриянын эле иши эмес, бул жалпы элдин иши да. Арзыкан айым ар бир тургун өз үйүнүн айланасын жашылдандырып, гүлдөрдү отургузуу менен шаардын көркүнө салым кошушу керек деп эсептейт. Ар бир жашоочу өзүнүн үйүнүн алдын жашылдандырыш керек да. Ал жерге эмне тигишибиз керек? Ал жерге баягындай гүлдөрдү тиксек болот, бак дарактарды, мындай азыр баягындай декоративный дагы немелер бар, гүлдөргө, дарактарга окшогон. Ыңгайына жараша ошондой бак дарактарды да тиксек болот. Баткенди көрктөндүрүүдө өз салымыбызды кошушубуз керек. Ар бир адам. Ал эми Баткен шаардык мэриясынын социалдык жана маданий секторунун башчысы Мансур Маматисаев бул жылкы көрктөндүрүү иштери үчүн тендер жарыяланганын билдирип, шаарды жашылдандыруу боюнча пландарын айтып өттү. Негизги көчөлөрүбүзгө жана былтыр орноттук, шаардын көчөлөрүнө ошолорду улантуу быйыл дагы. Себеби бизге ыңгайлуу экен. Мына суу маселеси башка маселе болбой, ошо суу куюп ошого өткөн атабыз. Бир пландар бар. Бул Нургазиев көчөсүнөн ушул Сайдман Ачык көчөсүнүн кезилишине чейин улантабыз. Ошондой эле планыбызда азыр. Анан Баткен шаарында жайгашкан аэропортту билесиздер. Ошонун чыкканда дагы эки тарабына ошол гүл идиштерди орнотобуз деген планыбыз бар. Анан албетте бул мыйзам боюнча бардыгы тендерге берилет. Анан тендердин бүгүнкү күндө беришкен, эми баягы жыйынтыгына ошол мыйзам боюнча ачып, тандалып, анан иштер жүрөт. Бул мисалы кечиктиңер деши мүмкүн, бул гүл идиштердин убакыты бар. Ал жасалып, ошол горошокко тура турган гүлдөр. Бул боюнча маселе болбосо керек деп ойлойм. Бул негизи биздин Баткен шаарынын, Баткендин аба ырайын билесиздер, абасына. Бизде кышында суук, жазында ысык болот. Анан арчаларды былтыр арчаларды эккенибизде көпчүлүгү кургап калды. Бул биз ошону тыйнакка келдик. Быйыл биз ошол арчалардын ордуна жана клен, анан ушул өзүнүн Баткенге ыңгайлуу, азыр агрономдор менен иш алып барып ататтар. Ушул ыңгайлуу көчөттөрдү отургузуу боюнча. Анан бийик, көлөкө өре турган дарактарга басым жасап атабыз да. Маматисаевдин айтымында көп учурда шаардагы көчөлөргө отургузулган көчөттөргө карата айрым тургундардын мамилеси начар болуп, көчөттөрдү сындырып кетүү учурлары да кездешет. Ошондуктан шаарды жашылдандыруу иш-чараларына элдин колдоосу жана жоопкерчиликтүү мамилеси чоң мааниге ээ. Ошол ар бир аткарылып аткан жумуштар ошол ар бирибиздин печенектерибизден топтолгон салыктын эсебинен жасалып атат. Ошого мен чакырып кетет элем. Ушул шаарда орноткон бардык эле гүл идиш болобу, көчөт болобу, эмне болот, ушуну аяр мамиле жасаса. Таң каласың, ушуну белинен сындырып кетиптир, аны эмнеге жарайт билбейбиз. Барып туруп, көрүп туруп өтө мындай жинин келет. Нурпейил Ашур кызы, Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа.